Çegeradагы кырдаал түн ичинде тынч өттү. Эч кандай атышуулар болгон жок. Эки областын ортосунда түзүлгөн иш тобу биргеликте түн ичинде чегарада жумуштарын алып барышты. Азыркы учурда интернет булактарынан ар кандай текшерилбеген маалыматтар таркатылып жатат. Бирок биз тараптан ар бир маалыматка сөзсүз түрдө көңүл буруп реакция берилет. Бирок ошол интернеттерге таралган маалыматтарга байланыштуу көптөгөн элдер өз үйлөрүн ташап кооптуу жерлерге чыгып кетишти. Азыркы учурда биргеликтеги топ жумуштарын бүгүн чегарада жүргүзөт. Эң негизги максатыбыз, тапшырмабыз бул ошол атышууга жол бербөө, тынчтыкты сактап калуу болуп жатат. Эвакуацияланган элдер азыр айылдарда жайгашкан. Атайын түзүлгөн бул жерде группа гуманитардык жардамдарды ошо элдерге жеткирип, андан тышкары врачтар, психологдор келтирип, элдер менен бүгүн иштөөнү башташат. Учурда кырдаал чыңалуу боюнча калууда.